Атомдук бомба дүйнөдө согуштук максатта 2 жолу колдонулган. Ошондон бери сыноолорду өткөргөнү менен Кудай сактасын кыйратуу максатында колдонула элек. Ал 2 дүйнөлүк согушта Япония менен АКШнын тирешинде ташталган. Ал жерде оштон чоң шаар бир дана бомба менен тып-тыйпыл болгон. Ай деп кыйкырганга үлгүрбөй, мүнөт аралыгында 10 миңдеген адам чаңгайланган. Мындан мурунку видеодо атомдук бомба боюнча кыскача айтып кеткенбиз. Бүгүн Хиросимага кандайча өзөктүк бомба ташталып, кесепети эмне болгонун баян кылабыз. Эмесе жайгаша отуруп бул окуяга назар салыңыз. Бул окуя кандайча чыкканын билүү үчүн окуя болгон жылдардан бир аз артка кайтууга туура келет. 1939 августунда Германия бир башкача супер курал жасап жатканы боюнча маалымат Америка менен Улуу Британиянын тыңчыларына келип түшөт. Буга удаалаш Американын президенти Франклин Рузвельтке сырдуу кат берилет. Ал катта келечекте дүйнөнү титирете турган өзөктүк бомба Гитлердин колуна тийип калышы мүмкүн. Эгерде ал куралды колдонуу мүмкүнчүлүгү пайда болсо, Гитлер аны сөзсүз колдонот. Ошондуктан Гитлерге тең ата болуп, ага туруштук берүү үчүн тез арада бул ишти колго алуу керек деген мазмунда жазылат. Бул катка белгилүү окумуштуу Альберт Эйнштейн кол койгону белгилүү болот. Андан кийин 1940-жылдары Отто Фриш жана Рудольф Пайлерс уран боюнча маалымат берет. Урандын ушундай кичинекей аз көлөмү эбегейсиз чоң аймакты талкалап жок кыларын түшүнгөндөн кийин атомдук бомба жасоо планы толук кандуу ишке өтөт. 45-жылдын жайында Манхэттен проект деген код менен аталган атомдук бомба жасоо планы башталат. Ошол убакта Американын союздашы болгон Советтер Союзуна союздаштары өзгөчө бир бомба жасап жатканы боюнча маалымат жетет. Бирок Советтер Союзу өзгөчө реакция кылбастан, тыңчылары аркылуу акырын атомдук бомбанын сырын алуу аракетин күчөтөт. Манхэттен проектине жалпысынан 130 миң адам катышкан. Алардын 50 чактысы окумуштуу, илим изилдөөчү болсо, калганы заводдо уранды өндүрүү, аны ташып келүү жана башка ушул сыяктуу иштер менен алектенишкен. Бул планды ишке ашыруу үчүн элестетиңиз $2 миллиард бөлүнгөн. Бул сумма 1996-жылкы доллардын наркы менен 22 миллиард долларга барабар болгон. Анын 90% заводдорду куруу, техникаларды тартуу, ушул сыяктуу практикалык ишине жумшалса, калганы бомбанын проектин иштеп чыгууга сарпталган. Проекттин кол башында физик теоретик Роберт Оппенгеймер турган. Мына ушунун негизинде Оппенгеймер атомдук бомбанын атасы атыккан. 1945-жылдын 16-июлунда бомба даяр болот. Бомбаны сыноо ишин Тринити деп аташып, Тринити проектинин алкагында Гаджет, Little Boy, Fatman аталышындагы 3 бомба даяр болот. Даяр болгон 3 бомбанын бири Гаджет бомбасын сыноо үчүн полигонго алып келишет. Аны жардыруу процессине дүйнөнүн 4 бурчунан илимпоз, физик, химик жана белгилүү саясатчылар катышат. Бомба ушунчалык чоң масштабта жарылып, абаны дүңгүрөтөт. Аны жасоого катышкан илимпоз окумуштууларга сыймыктануу менен бирге кайгырган кош сезим келип, дүйнөгө коркунучтуу апааттын жолун ачып коюшканын сезишет. Жарылгандан чыккан үн толкуну, абага көтөрүлгөн түтүн, айлананы жарыткан жарык илимпоздордун жүрөгүшүн алып сестентет. Сыноо ийгиликтүү аяктагандан кийин бомбаны жасоону жетектеген Оппенгеймердин эсине Бхагават Гита китебиндеги сөз түшүп, мен дүйнөнү жок кылуучу ажал болдум деп айтат. Мына ушинтип биринчи жолу атомдук бомба жасалып, биринчи жолу сыноодон өтөт. Бул арада 45-жылы Германия жеңилип багынып берет. Элестетиңиз, эгерде Германия атомдук бомбаны жасап алып, анан согуш ачса эмне болмок? Менимче Германия аяп отурмак эмес. Анан калса атомдук бомбанын жарылгандан кийинки кесепетин жөнөкөй адамдар эмес, илимпоз окумуштуулар да толук түшүнө элек болчу. Гитлер анын кесепети өзүнө да тиерин эске албастан, бетме-бет чыккан бүт каршылашын атомдук бомба менен талкаламак. Ошентип Германия багынып кол коюп бергенден кийин Германиянын өзүндө Улуу Британиянын премьер-министри Уинстон Черчилль, Американын 33-президенти Гарри Трумен жана Советтер Союзунун башчысы
Иосиф Сталиндин катышуусунда Потсдам конференциясы өтөт. Конференцияда жөнөкөй тил менен айтканда жерди кайра башынан туура бөлүштүрүүнү сүйлөшүп, согуштан кийинки иш-аракеттер талкууланат. Бирок Европада согуш токтогону менен Япониянын өзүндө катуу салгылашуу жүрүп жаткан. Ал жерде Америка өзүнүн союздаштары менен бирге согушууну уланткан. Япония аябагандай көп жоготууга учураса да, жеңилбестин аргасын кылып болгон күчүн жумшаган. Керек болсо аскерлерине өз жанын аябоого дем берген. Эргүү алган аскерлер белине бомба байлап, танктын астына жатып танкты талкаласа, а бири атайын арзан жасалган самолеттун бортуна бомба орнотуп, бир багытка учуп Американын суу кемелерин талкалап шашчысын берген. Балким соц баракчалардан мындай сүрөттөрдү көргөн чыгарсыз. Бул эч кандай монтаж эмес, дал ушул Жапон аскерлери. 1945-жылдын 26-июлунда АКШнын президенти Гарри Трумен, Улуу Британиянын премьер-министри Уинстон Черчилль жана Кытай өкмөтүнүн төрагасы Чан Кайши Япония империясына эч кандай шарты жок багынып берүү шартын коет. Эгер Япония багынып бербесе, анда Жапон өлкөсү толугу менен кыйроого туш болорун эскертишет. Албетте, жанын кагып салгылашып жаткан Япония бул шартты аткаруудан караманча баш тартат. Тескерисинче Япон императору Хирохито жарандарына тырмактын учуна чейин куралданууга буйрук берип, каршылык көргөзүүгө катуу турат. Америка ультиматум коюу менен бирге бомба таштоого даярдыгын көрүп баштайт. 26-июлда Тиньян аралына Little Boy, кыргызчасы кичине бала аталышындагы атомдук бомбасы жүктөлүп келет. Анын артынан Fatman, кыргызчасы семиз киши аталышындагы экинчи бомба да келет. Баары даяр болгондон кийин, эгер аба ырайы жол берсе, кайсы күнү болбосун бомбаны таштоого уруксат берген буйрук чыгат. Бул убакта Советтер Союзу Япония ортосунда бири-бирине кол салбоо келишими күчүндө болсо да, Британия менен АКШга шериктештик мамилесин билгизүү үчүн Япониянын бир четин жарып кирүүгө даярдык көрүп баштайт. Япония багынууга аргасыз кол коюп бере тургандай катуу сокку уруу үчүн пландар түзүлөт. Бомбаны таштоо үчүн бир катар шаарлар каралып, анын ичинен стратегиялык мааниси зор деп Хиросима жана Нагасаки шаары тандалып алынат. 6 августта саат 2 чамасында Американын бомбалоочу учкучу Тиньян аралынан 2,5 километр аралыктагы Хиросима шаарына багыт алып учуп жөнөйт. 6 саат жол жүрүп, багытына жеткенде Хиросиманын борборуна бомбаны таштайт. Бомба шаардын так ортосунда, жерден 500 метр бийиктикте жарылат. Бул убакта Хиросима эли жаңыдан туруп, от жагып, тамак асып, эл эми ойгонуп келе жаткан. Тынч уйкусунан туруп жаткан шаарды бир заматта от каптап күйүп жатып калат. Жарылуу эпицентрине жакын жердеги күйө турган нерсенин баары заматта күлгө айланат. Борборунан 2 километр алыс асмандагы чымчыктар учуп бара жаткан жеринен куйкаланып жерге түшөт. Жарылгандан чыккан толкундан 19 километр аралыктагы үйлөрдүн айнеги талкаланат. Кыйкырык, ызы-чуу, алай-дүлөй болуп, бири-биринен жардам сурашат. Бирок эч кимиси туруп барып, жардамга барууга алып болбойт. Ошол учурда сүрөткө тартып жүргөн сүрөтчүлөр өлүүдөн тирүүсү кыбырап коркунучтуу көрүнгөнүн эскеришет. Ошондуктан адамга даап барып сүрөткө тарта алышкан эмес. Бомбанын жарылуу кубаты 15 килотоннага барабар болгон. Ал түшкөн жерден 2 километр радиусун толугу менен талкалап шыпырып салган. Бир заматта 80 миңден ашык адам мерт кеткен. Алар керек болсо ооруган жерин сезбестен о дүйнөгө узай берген. Кээ бирлери отурган жеринде күйүп, ордунда күлү калган. Ушул менен токтоп калбай, анын кесепетинен көз жумгандардын саны радиация, нурга күйүү, уулануу себептери менен 166 миңге чейин жеткен. Бомбаны таштап кайткан Американын учкучу бул убакты мындай эскерет. Бомбаны таштап кайтканда жарылуу толкуну самолетту кулап кетчүдөй термелтип таштады. Ошол учурда жерди карадым. Демейдей бомбалоо болгондон кийин шаардын көчөлөрүн айырмалап таанууга болот. Бирок бул учурда шаардын көчөлөрүн ажыратып таанууга мүмкүн болбоду. Мындан көп өтпөй абага жер табы көтөрүлүп, түтүн күн бетин тосуп, кара жамгыр жааган деген маалыматтар бар. Жамгырдын курамында кара пыр, күйгөндөн калган күкүм, кандайдыр бир химиялык заттар болгон. Бомбанын жарылган нурун 100 километр аралыктан байкоого болгон.
Мына бул саат бомбанын кайсыл убакта жарылганын тастыктап, таңкы 8:15 көргөзүп токтоп калган. Бул шаардын мурунку сүрөтү. А бул бомба түшкөндөн кийинки сүрөт. Шаарды жып-жылмакай кылып тегиздеп таштаган. Хиросимада байланыш имараттар, столбалар кулап, Токиого өз убагында маалымат жеткен эмес. Жетсе да маалыматтар так эмес, бүдөмүк болгон. Арадан 13 саат өткөндөн кийин император Хирохитого Хиросимага бомба ташталып, шаар толугу менен кыйраганы боюнча маалымат беришет. Бирок буга Токио ишенбейт. Ошол менен катар Американын 400дөй самолету келип бомбалап кеткени айтылат. Мына атомдук бомбанын күчү эмне экенин дагы да түшүнбөй жатышат. Кантип эле бир бомба бир шаарды жок кылат деп жооп таба алышпайт. Маалыматтарды тактоо үчүн Хиросимага самолет менен офицер жөнөтүлөт. Офицер көргөнүн көргөндөй сүрөттөп айтып келет. Япония өзү ушундай оор кырдалдын үстүндө туруп да, баш ийбестен Америка акыбалы начарлап бара жатканын билип, биздин карапайым жарандарга өтө аша чаап кетти. Бул кыянаттыгы үчүн сөзсүз жообун алат деп эскертет. Ошол күнү кечинде Американын президенти Гарри Трумен эл алдына чыгып Хиросимадагы окуя боюнча сөз айтат. Биз азыр кайсыл гана шаар болбосун жапондордун бардык ишканаларын мурдагыдан бат жок кылууга даярбыз. Алардын бардык иш-аракеттерин токтотуп кое алабыз. Эч кандай түшүнбөстүк болбошу керек. Биз Япониянын согушу жөндөмдүүлүгүн толугу менен талкалайбыз. 26-июлдагы Потсдамдагы ультиматум Япониянын талкаланышына жол бербөө максатында болсо да, алардын жетекчиси аны аткаруудан баш тартты. Эгерде алар биздин шартыбызды дароо аткарбаса, болуп көрбөгөндөй кыйроочу жамгырды күтө берсин деп айтат. Албетте бул сунуш император Хирохитого жакпайт. Атомдук бомбанын кубатын дагы бир жолу сездирип коюу үчүн экинчи Фатмен бомбасын таштоого буйрук берет. Буйруктун негизинде бомба Нагасакидеги Митсубиши заводуна таштала турган болот. Ал заводдо согушка керектелүүчү тетиктер чыгарылып турган. Бирок ошол күндөгү аба ырайынын бузулушунан белгиленген аймакты таппай калат. Ал учурда мындай аймакты так билүүчү GPS сигналдар жок болгон. Учкуч буга чейин шаардын сүрөттөрүн көргөн тажрыйбасына таянып, стадионду көрүп ошого болжолдоп бомбаны таштоого буйрук алат. Бомба жергиликтүү саат боюнча 11:02-де 500 метр бийиктикте жарылат. Анын кубаты 21 килотоннага жеткен. Нагасакиде 52.000 имараттан 14.000 толугу менен талкаланып, калганы жашоого жараксыз болуп калган. Бомба 40.000ден 60.000ге чейин адамдын өмүрүн алган. Бул көрсөткүч радиациядан алган зыяндан, рак сыяктуу ооруларга чалдыгып 140.000ге чейин жеткен. Фатмен Little Boy бомбасынан алда канча кубаттуу болсо да, Хиросимага караганда Нагасакиде жоготуу аз болгон. Мунун себебин Нагасакиде калк чачыранды жайгашканына байланыштырышат. Азыр ушул бомба түшкөн жерде айкел тургузулуп, болжолдоп ташталган стадион дагы сакталып калган. Ушул эле айдын 9-августунда Советтер Союзу Японияга каршы согуш жарыялап, Манчжурия тараптан басып кирет. Манчжурия ал убакта Япония колониясында болчу. СССРдин максаты Манчжуриядан япондорду кууп чыгаруу болгон. Туш тараптан кысып келгенде Япония алсыздап, император Хирохитонун кол тийбестигин сактоо шарты менен аргасыз багынып берүү шартнамасына кол коюшат. Американын топ секрет документтеринде Америка көпкө узатпай Советтер Союзунун стратегиялык шаарларын бутага алып, жалпы бомбалоону көздөгөн. Бирок уранды байытып даярдоо иши оңой болбогондуктан кыска убакытка даяр болбой калган деген имиш кептер бар. Мунун канчалык чындыгы бар белгисиз. Советтер Союзу менен Американын идеологиялык ойлорунун дал келбешинен Потсдам конференциясынан кийин каршылыгы ичинен күчөп, акырындап чоңоюп отуруп, холодная война, кансыз согушка жеткен. Хиросимадагы бомбалоодон кийин СССР атомдук ишин күчөтүүнү катуу тапшырган. Негизи Америка супер бомба жасап жатыптыр деген шыбыш кеткенде эле советтик тыңчылар маалыматтуу уурдап башташкан. Алгачкы Little Boy атомдук бомбасы даяр болгондо, анын кагаз жүзүндөгү түзүлүшү 12 күндөн кийин СССРге жеткен. Советтер Союзу эң кубаттуу термоядролук бомбаны 1961 жылы өндүрүп чыккан. Анын салмагы узуну 8 метр, туурасы 2 метр, жарылуу кубаты 58 мегатоннага барабар болгон. Ошол жылдын 30 октябрында
аны сыноо үчүн түндүк уюлга жакын жаңы жер аймагына алып барат. Учкуч бомбаны жерден 11 километр бийикке алып чыгып таштайт. Ташталгандан кийин 183 секунд өткөндө Москва сааты боюнча 11:33-тө жерден 3-4 миң метр бийиктикте жарылган. Андан чыккан жарык Норвегияга, Аляскага, Гренландияга чейин көрүнгөн. Бомбадан чыккан түтүн же болбосо козу карынчанын бийиктиги 67 километрге көтөрүлгөн. Жарылуудан чыккан толкун жер шарын 3 жолу айланып чыккан. Бул термоядролук бомба жер бетинде сыноодон өткөн эң кубаттуу бомба болуп катталып, Гиннес китебине жазылган. Бомбаны сыноодон өткөрүү менен Советтер Союзун жеңүү оңой эмес экенин далилдеп коет. Ушул сыноодон кийин ядролук бомбага карата көз караштар өзгөрүп, 1968 жылдын 1-июлунда атомдук бомбаны жайылтпоо боюнча келишим түзүлөт. Ушул убакка чейин 190 мамлекет ратификациядан өткөрүп кол койгон. Азыр атомдук куралы бар мамлекеттердин клубуна Америка, Россия, Улуу Британия, Франция, Кытай, Индия, Израиль, Пакистан, Түндүк Корея кирет. Дүйнө бул бомбадан баш тарта албай турган абалга кептелип калган. Акыркы дүйнө лидерлеринин сөздөрү жүрөк күчүн алат. Жасалма интеллект өнүгүп жаткан санарип доорунда кандай болбосун дүйнөдө тынчтык болсун. Биздин каналга салым кошуп, видеону аягына чейин көргөн сизге рахмат айтам. Эгерде бул каналдагы видеолор сизди ынандырса, канал токтобостон андан ары иш алып баруусу керек деп эсептесеңиз, лайк басып, каналга катталып, каналдын өнүгүшүнө көмөктөшүңүз. Көңүл коюп көргөнүңүзгө чоң рахмат.